Кыргызстанга таанымал коомдук ишмер, тажрыйбалуу журналист жана жазуучу Бекен Назаралиев. Ал өлкөнүн басма сөз тармагынын өнүгүшүнө жана курч коомдук саясий маселелерди чагылдырылышына чоң салым кошкон инсандардын бири. Бекен Назаралиев эмгек жолун 1990-жылдардан баштап кыргыз басма сөз айдыңында жигердүү иштеп келди. Ал белгилүү Жаңы Ордо гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактор кызматында узак жылдар эмгектенген. Кесиби боюнча сүрөтчүлүк өнөрдү аркалагандыктан өз убагында агай бир гана макала жазбастан окурмандардын жүрөгүнөн түнүк тапкан бир нече тарыхый жана документалдык повесттерди, аңгемелерди жарата алды. Алардын ичинен эң белгилүүлөрү Баткен туткуну, Күн, Бешик жана башка аңгемелери. Бекен Назаралиевдин элине кылган эмгеги бааланып, Түрксой эл аралык уюмунун абройлуу сыйлыгы Чыңгыз Айтматов медалы менен сыйланды. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземинде медалды Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев өзү тапшырды. Адабиятта чоң иш кылдым. Кыргыз эл жазуучусумун, романдарды жаздым, биринин артынан бирин. Журналистикада кызмат кылдым өмүр бою. Эч жака барбай. Публистика бардыгы элдин эсинде. Биздин эң курч журналисттердин бири өзүң элең. Туурабы? Сени мен тарбиялабай койдум го, совсем. Кое турдум деп кичине. Сен тарбиялады го. Дай, кут болсун досум, мына Айтмат сыйлыгы. Ошону уруксат болсо бир сага тапшырып мынаны да жаныңа окуп коеюн мындай, мындай окуп коеюн. Болду. Досум бай, жакшы. Ал Бекен Назаралиевдин улуттук адабиятты, журналистиканы жана түрк дүйнөсүнүн руханий баалуулуктарын өнүктүрүүгө кошкон салымын өзгөчө белгиледи. Бүгүн ушу Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, көрүнүктүү публицист, бир чети менин досум, ушу өмүр бою ушу журналистикада чоң иштедик. Бир куштун эки канаты болуп, Бекендин улуттук адабиятына дагы, улуттук публистикадагы кошкон салымы өтө чоң. Биздин сөз эркиндигинин ушу Кыргызстандагы ошол маданиятты калыптандырган, ошого чоң салым кошкон адамдардын бири Бекен. 90-жылдардан бери мына алгачкы биз кыргыз рухун чогуу көз чыгарганбыз. Ошол эгемендүүлүктүн карлыгачтарынын бири болуп калды ушул кезче. Ошол кезден иштеди. Андан кийин өзү дагы гезит ачып, өзү дагы башкы редактор катары аябай мыкты гезитти ачты. Анан эң башкысы бул Бекендин өзгөчө жазуучу катары, журналист катары бул анын коштугунда да. Анан ошол эле учурда, анын чынчылыгында, акыйкатчылыгында, ошол эле учурда мындай бир өзү келишпеген, ушул жанагындай кээ бир принциптерге туура келбеген адамдарга бетин эле айтып ушундай жазган көптөгөн чиновниктерди ушундай бир ишин жазган. Ушу биз экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө күндө Акаевди жазбаса баш ооруп калды да. Бекенден айтам, бүгүн кичине бир аз азайчы Акаев десем, жок болбойт деп Акаев жана жазды. Кийин анан көрсөң мезгилде өзгөрөт экен, көз карашты өзгөрөт экен. Кийин Акаев менен Бекен дос болуп калды. Туурабы? Ошондон бул Бекендин кээде позициясын дагы мындай салмактап көрүп, көз карашын да өзгөртүп, өзү дагы мындай эметип турган жакшы да. Кээ бир адамдар баласың бир позицияга карап эле ошонун артынан чыгып эле консерватор болуп кеткендер бар да. Бирок Бекенде ушундай жакшы, бул дагы өзгөчө сапаттардын бири деп ойлойм. Ошо бүгүн биз Түрксой эл аралык уюмунун Чыңгыз Айтматов медалыбыз бар. Ошо Бекенге тапшырдык. Бекен дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын пропагандалаган, ал киши менен дагы мындай аңгеме куруп, интервью коюп, аны дагы жакшы билчү. Ошондон ушул Бекен бул сыйлыкка өтө татыктуу деп айтам. Эми чынында баягы мындай күтүүсүз сыйлык алган жакшы
кубанычтуу күн болду. Анткени Султан Раев Түрксойдун баягы башкы катчысы катары Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев өзүлөрү келип баягы мындай төшүмө ошол баягы Айтматов атындагы сыйлыкты бергени чында кубанычтуу. Айтматов деген фамилиянын өзү эле эмне? Бул кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына, дүйнөлүк адабиятка чоң баягы эмгек калтырган залкар инсандын ошо төш белгисин алуу чынында сыймык. Кубанычты беришип келген силерге да рахмат. Иш чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, Кыргыз Республикасынын Журналисттер союзунун төрагасы Ильязбек Балташев, ошондой эле белгилүү калемгерлер, журналисттер жана коомдук ишмерлер катышты. Бекен Назаралиев азыркы роман жазган бир 4-5 эле жазуучубуз бар, ошондон бери биздин Жазуучулар союзунун мүчөсү, анан Түрксой уюму атайын Чыңгыз Айтматов медалын тапшырып атат. Буга татыктуу деп ойлойм. Акыркы 2 чыгармасы айрыкча Баткен туткуну, ошол Баткен окуясына катышкан, реалдуулукка жакын көркөмдөлгөн роман. Экинчиси Жумабек Асанкулов жөнүндө да китеп чыгарды. Ошол доордун каармандарынын бири. Өзү кесиби сүрөткөр, художник болсо дагы көркөм сөз өнөрүндө дасыккан жазуучу катары бааланган экен Түрксойдон. Түрксойго биз чоң рахмат айтмакчыбыз. Чыңгыз Айтматов медалы түрк дүйнөсүнүн маданиятын, адабиятын жана руханий мурастарын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошкон инсандарга ыйгарылуучу эл аралык сыйлыктардын бири болуп саналат. Элдин көбү билбей калды, окурмандар. Буга чейин ушул кыргыз эл жазуучусун Садыр Жапаровдун колунан алдым. Ага чейин ошол баягы генерал Асанкулов деген 2 томдук китебин жарык көрдү. Анан аны биринчи элге сүйүнчүлөгөн силердин баягы каналыңар болду, 7-чи канал. Анан эми азыр Кандуу так деген тарыхый романын жазып бүтөйүн деп калганда операция болуп анда коляскада отуруп калдым да. Бирок жөн жатпай адам шылтоо болсо шылтоо табыла берет. Ушул күндө дагы ошол Кандуу так деген 3 томдон турган тарыхый романымы чыгаруунун үстүндө иштеп атам. Баягы совет мезгилинде Болот кантип кочуду деген Островскийдин китеби бар. Ошо Павка Корчагинде эле жатып алып иштеп атам азыр. Анткени бул китепти мен кыргыз элине мындай кыргыз окурмандарына белүүгө ушунчалык баягы күнү түнү ойлосом, турсам, уктасам ушул китеп. Анткени менин көп жылдык баягы эмгегимдин үзүлү да. Ошол китепти быйыл мүмкүнчүлүк болсо күзүндө же болбосо баягы кийинки жылыбы чыгарсам деген оюм бар ушул. Ошол бүгүнкү берген баягы Чыңгыз Айтматовдун Түрксойдун сыйлыгы дагы ошого күч кубат берет деген ойдомун. Жыйындын жүрүшүндө Бекен Назаралиевдин көп жылдык чыгармачылык жана коомдук ишмердиги тууралуу сөз болуп, анын кыргыз журналистикасынын жана адабиятынын өнүгүшүнө кошкон эмгеги жогору бааланды.